үчүн бул сезимби же кесиппи же жашоо образыбы? Эмне бул сиз үчүн өзү белгилеп? Бир убакта ыр мен үчүн сезим болуп, ыр мен үчүн баягы образ болушу мүмкүн да. Азыр эми бул менин кесибим болуп калды. Ошо акыл эстүү болуп чоңой балам. Ишенем сага. Сенин чечимиңди колдойм ар дайым. Рахмат. Сунушуңду колдойм балам. Рахмат. Макул, Таң десе. Түшүнүксүз болуп. Бирөө аябай катуу сын пикир эфирде отурганда айткан. Ай, эми чыгармачыл адам болгондон кийин стилин оңдобойбу депчи. Стилин жаңыртпайбы, баягыдай эле болуп жүрө бербей депчи деген да. Аны мен кээде ойлоп калам, мен эле ушундаймын десем, өнөр адамдын баары ушундай болот окшойбуз депчи. Мен ар бирөөнүн сөзүнө маани бере берсем, эчтекем калчудай эмес экен да, мен ошого чекит койгом да. Эчтекеге маани бербейм мен. Өзүм багытымдан адашпайын, багытыман тайбайын деп. Салам Жылдыз Тайм YouTube каналынын сүйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто кыргыз эл артисти, назик үндүү, өзгөчө обондордун ээси Кенже Көбөков эжекебиз келип отурат. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Эл артисти деп койдуң, алтыным. Буюрса ошого да жетербиз. Бул мени кадырлап сыйлагандыгыңа үчүн айтып атсаң керек. Чоң рахмат. Биринчи амандашып алайын. Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпы кыргыз журтум. Жакшыбыз, ойдогуда. Саймадан мыкты интернети жана ТВ менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Бардыгы. Эс алуу кандай болду? Кандай эс алдыңыз? Негизи биз чыгармачыл адамдар аябай чарчайт экенбиз да. Морально чарчаган жаман деп коет го, физически чарчаган караганда деп анан. Өтө жакшы эс алып, дем күч менен келип, дагы деле өзүмө келе албай. Ошон үчүн эс алуудан чыга албай дебеймби? Мындай жакшы күч кубат топтоп келдим. Мен негизи өзү мондай кээ бирөө чет жакты эс алып дейт го. Мен өзүм Кыргызстандын жерлерин эле эс алганды жакшы көрөм. Жөнөкөй, кадимкидей эле мындай кымыз ичип дегендей тоого чыгып дегенден ошол кичине ден соолукту бир аз растап келейин деп сүт ичип эс алып келдим. Жакшы. Негизи эле акыркы учурларда ыр чыкпай калды, ырлар, обондор жаратылбай калды. Качан жаңы ырларды угабыз? Көбү ушинтип азыр чындыгында моюнга алыш керек. Суроо талап аябай көп болуп атат. Соц тармактарыма жазып атат. Сиздин ырларыңызды күтүп атабыз, жок болуп кеттиңиз го деп анан. Ошо элден айланса болот, эл журт ошентип күткөн сайын анан кой дейт экенсиң да, ачейин биз жалкоо болот экенбиз да, жүрө берет экенбиз анан. Бир 2 жылдан бери ушу мугалимдикти арткалап, ушу Мураталы Көрөкеев атындагы училищедагы студенттерге сабак берем. Ошол сабак берип бир жагынан анан өзүм ушул учурда Улуттук филармонияда иштегенге байланыштуу аякта дагы жумушуман бошой элбей калдым. Чоң мюзикл бердик, Раймалы Бегим ай. Ушундай иш-чаралар менен өзүмдүн жеке ушу чыгармачылыгымдан алыстап кеттим да. Анан үйдөгү балдарым дагы студент дегендей. Анан эми ушу Кудайым буйрса, Кудайым жакшы бир алаканын жайып, тынч, аман эсен турсак, жеке чыгармачылык менен буйрса түрүнүп алып, анан ырларды чыгарып, ырларым, даяр ырларым турат, жазылып, ошо элге чыгара элекпиз. Ошолор шөкөттөлгөн ырларым турат, ошолор менен жеке чыгармачылык менен кайра буйрса баштаган турам. Бул ыр сиз үчүн бул сезимби же кесиппи же жашоо образыбы? Эмне бул сиз үчүн өзү белгилеп? Бир убакта ыр мен үчүн сезим болуп, ыр мен үчүн баягы образ болушу мүмкүн да. Азыр эми бул менин кесибим болуп калды. Ушул менен нан таап, ушул менен кыргыз журтума баягы өнөрүмдү тартуулап, өнөрлүү адам өлбөйт дегендей ошол өнөрдүн атынан көп мындай ийгиликтерге жетишип, өнөрдүн атынан баягы көп жакшы нерселерди көргөндөн кийин анан бул кесибим болуп калат экен. Анан өзүңдүн жан дүйнөңдө Кудайым берген талантым, оргуштаган талант баягы көкүрөктөн чыкпай,
мындай буулугу эле ошол сенин экинчи жашооң болуп калат экен да. Бул менин жашоом, ыр, анан кесибим болуп калды. Бул ырды тандоодо сиз эмнесине карайсыз? Сөзүнө же обону? Жаңылышпасам өзүңүз ыр жазасыз, обону да жаратасыз. Сөзгө аябай маани берем чынында. Анан кийин балада эле да бул ырдагыч балаңды мисалы 2-3 балаң болсо, бул баламды жакшы көрөм, анан бул балам жаман көрөм дегендей сыяктуу болбойт да, ушу балдардай сыяктуу эле болуп калат экен. Булар кандай десем эми сөзүнө дагы, обонуна дагы экөөнү тең маани берем. Кээде обон аябай жакшы болуп калат, жагымдуу жүрөккө, бирок сөздөрү начар болуп калат да. Кээде сөзү сонун болуп, обону начар болуп калат. Ошол үчүн экөө төп келишсе деп аябай тилек кыласың да. Экөө сөзүнө дагы, обонуна дагы маани берем. Мындай даяр болуп, бирок элге чыкпай калган чыгарма барбы? Көп, аябай көп. Аларга качан 90-дой чукул ырларым бар. 90-дой, 80-90-дой болуп калыптыр деп өткөндө эле санап отурдум да. Көп ырларды ушу чыгара албай калыптырмын да. Өзүм жаныма өзүм чыгаргандар эмес, мындай жакшы көрүп, жан дүйнөм жакын болгон ырларды ырдап коюп, элге ошо элге сиңдире албай же реклама кыла албай калгам десем болот. Анткени калып ырдай бергем, жаздыра бергем, бирок өзүмдүн баягы куржунумда кала берген да. Анан өзүм кээде алыс жолдо машинадан угуп, бул ырым бар турбайбы? Бул ырым бар турбайбы деп эстеп калам. Сөз обону даяр, бирок чыккан эмес. Сөз обону даяр, чыкпай жок, чыгып даяр болуп элге жетпей калган ырларым бар. Анан сөз обону даяр ырлар дагы чыга элек ырлардар, буюрса ошолордун үстүндө иштейин деп азыр аябай аракет кылып атам. Биз аябай далалатып калат экенбиз, чыгармачыл адамдарчы. Ушу чыгарайын эле деп баардыгыбыз эле ушинтип эткенбиз, бирок ошонун буйругу анан сааты болуп калат экен да. Мондай учур болгонбу сизде бир сын пикир, бир күйөрмандардан аябай түбөлүк эсиңизде калган? Деги эле бул сын пикир сизди өстүрөбү же көңүлүңүздү түшүрөбү? Мындай эсиңизде калган ушул убакка чейин өстүрөт. Сын пикирди туура кабыл алам. Ачыгын айтыш керек, жакшы дагы угасың, жаман да угасың. Бул элдин кишиси болуш өтө оор, кыйын. Мисалы, муну элдин кишиси болбосоң, өзүңө гана жооп бересиң, а элдин кишиси болгондон кийин бүтүндөй кыргыз журтуна жоопкерчиликтүү болосуң да. Себеп деген биз көрүп турат экен да, элдер бизди билип турат экен. Анан кийин сын пикирлер айтылганда, жашыраак кезинде мүмкүн кабыл албай коюшум мүмкүн да. Эмнеге мынтти деп таарыныпчы, карасаң мынтиптир депчи. Азыр болсо туура кабыл алам да. Анан керексизин чыгарып таштайм, керектүүсүн кабыл алам. Кой, бул жерде мындай кылыш чындыкты айтып атат, чын эле ушинтишим керек экен деп анан оңдогонго аракет кылам. Бирок эсиңизде калган бир жүрөгүңүзгө тиген ушундай угармандардан, көрөрмандардан барбы? Ушундай сын пикир, мындай жүрөгүңүздө калып калган? Көп эле жүрөгүмдө калып калган деп коеюн. Барбы ушундай эсиңизде калган кезде? Жүрөгүмдө калганда эле эстейинчи мүмкүн болуптур, бир жолу болуптур да. Эми эмен жашынып алып сүйлөй берген адамдар көп да. Артына өзү эчтеке жаратпай анан сүйлөй берсе жараша берет да. Анан бирөө аябай катуу сын пикир эфирде отурганда айткан: эми чыгармачыл адам болгондон кийин стилин оңдобойбу депчи. Стилин жаңыртпайбы, баякыдай эле болуп жүрө бербейби депчи деген да. Аны мен жакшы жагынан да кабыл алгам, туура депчи, оңдош керек деп. Бирок эми биз колубузда комуз кармап ырдап жүргөндөн кийин укмуш да болуп кете албайт экенбиз да. Укмуш болуп бир башкача формаларды тиктирип, бир укмуштай салафандан форма тигип кие албайт экенбиз дегендей эле да. Ошондой эле болуп калат экен эң негизгиси. Минтпейби, тигинтпейби деп, арыктабайбы деп ушинтип эметет. Бирок маани бербегенге аракет кыласызбы негизи мындай? Көп нерсени жүрөгүңүзгө албаганга? Жок, жүрөгүм албайм. Албайсызбы? Мурун мындай эме кылчумда, эми адамдарда шарттар кандай болот да. Өзгөчө аял затында ден соолугуна байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Көбү ошолорду эсепке албай калышы мүмкүн. Ким эле мисалы арык болуп татынакай болгусу келбейт. Ким эле мындай жакшы ойдогудай болгусу келет ар бир адам. Биз ошого аябай далалат кылабыз, аябай аракет жасайбыз, бизди эле жөн калтырбай койбойбуз да. Бирок ошону мындай уруш эме менен айтышат да. Айткан учурлар болгон эми. Анан мен аны туура кабыл алгам.
Бирок мындай айтып коет го, кагазга ороп мындай жазышпайт го, түз эле жазып коюшат эмеспи. Ошолорго аябай мындай капа болгом да, эмнеге мындай жазса болот да деп. Жылуу сөздү адамдын баягы жыланды иринен чыгарат дегендей жылуу сөз менен сиңдим же болбосо кызым же болбосо карындашым мындай кылышың керек экен, ушундай болсо сизге жарашчудай, ушундай болсо мындай кылса болчудай экен деген нерселер болсо мисалы болот да. Биздикилер түз айтып коет го. Мурун капа болчумун, бирок азыр капа да болбойм. Азыр ойго деле ала турган эчтеке жок экен. Ошол мен бир интервьюларыңызда байкап калдым. Мен аябай сезимталмын. Аябай. Көп нерсени жүрөгүмө көп алып калам деп калчусуз да. Мен кээде ойлоп калам, мен эле ушундаймын десем ба, өнөр адамдын баары ушундай болот окшойбуз депчи. Бирок мен аябай маани берем. Мен өзүм бир туугандарым, жакындарым айтат да, Кенже сен аябай жүрөгүңө жакынына кабыл аласың. Ошого үйрөнчү деп, анан адам бышат экен. Убакыт өткөн сайын чын эле сөздөргө анча-мынча кепке маани бербей калат экенсиң. Мүмкүн мурун жашыраак кезиңде мисалы жаш болчусуң да, аябай туталанып кабыл алчусуң, азыр такыр кабыл албайм. Кандай десе хорошо деп коем, макул деп коем, туура деп коем. Маани бербейм. Анткени себеби бул жашоодо бир эле жолу жаралам. Мен ар бирөөнүн сөзүнө маани бере берсем, эчтекем калчудай эмес экен да, мен ошого чекит койгом да. Эчтекеге маани бербейм мен. Өзүм багытымдан адашпайын, багытыман тайбайын деп. Эң сонун бул чыгармачылыгыңызга деги эле 20 жылдан ашып кетти. 20 жылдан ашты, 20 жылдан. Деги эле эң алгачкы ушул өзүңүздүн талантыңыз бар экенин, сиздин талантыңызды эң биринчи баалаган адам ким болгон? Мен эң алгачкы, мен талантымды ачыгын айтсам ата-энем баалаган чындыгында. Ата-энем баалап, ошолор баягы жаш таланттарга катышып, кичинекей чагымда эле конкурстар өтөр эле, ошондо ата-энем көйнөгүн алып алышып, тамак ашын камдап алышып, баягы мектеп аралыкта конкурстар көп өтчү эле го, сулуулар конкурсу анан эмне депчи, ошондойлорго катышып, анан жаш таланттар дегенге катышып эле ошол жерде колдоо көргөзүп эле, кызым таланттуу, кызым ырдап койсун, коноктор 2 киши келсе деле, 1 киши келсе деле ырдата беришчү мени. Кызым ырчы болот депчи. Ата-энеңиз баалаган, Ата-энем баалаган. Комузду ошол кезден эле чертип, ошол кезден мектеп кезинен ырдайсыз. Мектеп кези, негизи өзүм кичинекей кезимден ырдайм, 6 жашыман ырдагам да. Анан комузду 8-класс кезимден үйрөнгөм. 8-9 ушундай үйрөндүм окшойт. Сизге ата-энеңиз колдоо көргөзгөн, ошол. Колдоо көргөзгөн, ата-энем колдоо көргөзүп, ошо ырдасын, ушул өздөрү мындай болуп турса да көйнөктүн жакшысын алып келип мага кийгизер эле да. Жакшы көйнөк менен чыксын кызым депчи. Ал кезде азыркыдай заман эмес эле, баш биз көп үй бүлөдөн турдук. Көп үй бүлө болчубуз, анан бири жетсе, бири жетпей ушинтип чоңойдук да. Эми ошондой элдин баары эле ошол кезде союз тараганда кыйын болуп кетти го баарына. Анан ошондой болсо дагы кымбатына карабай атам көйнөк алып келип издеп, мен нарындан, кең нарындан издеп, бир күн кечки издеп, азыр ошо көп эстейм да, атам эркек киши болуп, кең нарындан аппапакай бир көйнөк алып келип берген магачы. Ушундай эстейм. Өзбектердин көйнөгүн алып келип берген ошондо. Ошону кийип, анан ошондон баштап талпынып, ошо менин оюмдагыдай кылышчу да, эрке болчумун. Сиз эле өйдө чыгармачылыктай Мен эле ырдаган жалгыз сиз. Чыгармачылыкка мындай кесип катары алып мен ушу ырдап жүрөм, бирок үйдө менин агаларым, эжелерим дагы ырдайт, жакшы ырдашат. Атам жакшы ырдайт. Атам таланттуу киши. Тайкелерим жакта болгон экен, ырдашат үйдөгүлөр. Улуу агам ырдайт, аябай үнү жакшы. Бирок эми айылда калып калышкан да мындай. Эл арасында мындай үнү сонунда барган сайын ырдатам. Сиз ырдап бериңизчи, үнүңүз сонунда, өзүм уккум келет да. Ырдашат туугандарым. Дагы бир суроо, мынтип айтылгандагы сөздөрүңүз бар да, мен чыгармачылыкты тандагам үй бүлөнү эмес депчи. Ошол нерсе өкүндүрөбү? Негизи эле бул үй бүлөмдү тандабай, мен чыгармачылыкты тандагам деген дагы бир интервьюларыңыздан көрүп калгам да. Жок, мен баягы өкүнбөйм. Кудайдын жазмышы деп коет го. Бардык нерсе маңдайга жазган нерседен болот экен. Ошон үчүн өкүнбөйм, себеп дегенде ал кезде жаш элем, ал кезде жаш болуп, анан турмуш жолунга аттангандан кийин балалык байоо сезимим
мен кичүү кыз болуп эрке болуп биздин кызыбыз ырдайт, бизге кызыбыз мындай кылат деп ошол эмеге сиңип калган экен да, мээме сиңип калган экен да. Ошон үчүн анан турмушумда баягы ала качып кеткенге байланыштуу ырдайм деп туруп алдым да, ырдайм депчи. Ал деле бар, анан турмушумда деле эми ал турмушума кайрылгым келбейт. Ал турмушумда деле болсо деле ырдай бермекмин да баары бирчи. Анан менин жолум өзү ушундай буйруптур. Мен өзүмдүн турмушум болбогон соң анан ырдадым да. Мүмкүн турмушумда ошол турмушум жакшы болуп, мүмкүн жакшы бир жолго түшүп кеткенде мүмкүн ырдабай калмак белем деп да ойлойм. Бардыгы Кудайдын эмеси менен келатат деп ойлойм да. Кудайдын жазганы менен келатат деп мен эч ошол эмеден чыккан жокмун, рамкаданчы. Ошол кезден кийин катуу сүйүүгө калгансызбы? Катуу сүйүүгө деги эле мындай жашооңузда сүйүүсүн арнаган мырзалар көп болсо керек. Баягы айтып коет, кыз кишиге учуп бараткан чымчыктагы көз салат дегендей болуп. Эми сүйүүдө ушундай болот экен. Сүйүү бул бир эч ким түшүнө алгыс бир сезим болот экен. Ошол кездеги, азыркы кездеги сүйүүсүн арнаган мырзалар болбой койбойт. Ар бир эле кыз балага арнайт болуш керек. Бирок мен ушундай катуу баягы сүйүп укмуш ушундай болду деп чекит кое албаптырмын да. Эркек кишинин кандай касиетине баа бересиз? Эркек кишинин чечкиндүүлүгүнө аябай жакшы баа берем. Чечкиндүү, анан урматтап, сыйлап турса деп көп эми баардык аял заты ошону талап кылат болуш керек. Чечкиндүү болсо деп, ушу чечкиндүүлүгүнө өтө маани берем да. Чечкиндүү болуш. Чечкиндүү эркектерге. Түшүнүктүү. Баягы бар го мырзалар мындай өзү башкарып, мен айткандай мондай болуш керек депчи, мондай болуш керек деп ошондой мырзалар мага жагат да, мындайчы ушундай эмеде мен өзүм уулума да айтам, чечкиндүү болгоңо ардайым депчи. Болбой турган ишке болбо, боло турган ишке боло тургандай кылгын депчи. Болбосо жөн эле чайналып жүрө бербеш керек депчи. Чечкиндүүлүктү каалайм. Мырзалардын чечкиндүүлүгү. Эң сонун, жалгыздык бул сиз үчүн сагынычпы же бул тынчтыкпы? Аябай сонун суроо кылдым. Ошо жалгыздык деп көбү ошо азыр заманда көбү жалгыз жашашат го, айымдар, баардык акча табышат дегендей. Жалгыздык бир Аллах таалама деген чын экен да, Аллах таалама тийиштүү деген. Жалгыздык жакшы дегендерге мен кошулбайм. Жалгыздык өтө жаман. Жалгыздык аябай жаман. Кээ бирөө айтып калышканда мен баягы таң берип калам. Мүмкүн ар бир адамдын түзүлүшү башка да. Мен ошо жалгыз болгону жакшы көрөм десе, мындай кантип дейт. Мен үйдө жалгыз да уктай албайм, корком. Мен ошону эме кылгым келбейт, жалгыз болгум келбейт да. Анан кийин бардыгы Кудайдан экен эми. Мен үчүн азыр жалгыз деле эмесмин, азыр балам бар. Сескен убакта жалгыздыкты сезип калам. Сезбеген убакта сезбейм. Баягы жаратканга каршы чыга албайт экенсиң, ошону кой, бардыгы буйругу менен болот депчи. Эми азыр жашмын да. Анан ойлойм да, эми жаш элемин да, азыр бардык маңдайга эмнени жазса ошону көрөм деп ошо Кудай таалама салып коем да. Мындай учур болобу? Мындай сизди эч ким түшүнбөй калган учур? Болот, албетте болот. Ал кандай учур? Менин жан дүйнөмдө ар бир эле адамда болот болуш керек. Жан дүйнөмдө эч ким сезбей калган учурлар болуп калат да. Мен өзүм мүмкүн түшүндүрө албай калат окшойм деп ойлойм да. Андай моменттерде өзүм гана отуруп, ойлонуп, анан өзүм чечем да. Бул жерде мындай кылышым керек экен, мындай кылганым туура эмес экен деп баарыбыз эле көп эле эме кетирип алабыз да. Көп эле биз аябай өзүбүзгө сезилбейт экен. Биз көп ката кетирет экенбиз, анан убакыт өтө баштаганда ошо каталарыңды оңдоюн деп аракет кылып баштайт экен. Жаштыгың менен ката кетирип алат экенсиң, катуу сөз айтып алат экенсиң, бирөөнүн жүрөгүн ортуп алат экенсиң. Анан кийин мен ошол жерде туура эмес кылган экенмин деп, анан ошондо эмнеге минткем, кызыкмын деп мен өзүмдү көп сабайм да. Өзүмдү көп сабайм. Эч кимге айтпаган көп тилдейм. Айрыкча жалгыз отурганда, жалгыз ойлонгондо ошондо туура эмес кылган экенмин деп анан көп айта берем ушуларды. Анан мен өзүмдүн эжем айтат, бардыгы
Кудай таалам эмеси кенже, сен аны айткан күндө деле башка деле бирөөлөргө деле эметип калдың, сен ошентип чечкен күндө деле ошондой болмок дегенде анан чын эле айтып атат да, анан кой өзүмдү эмете бербейинчи көп деп анан өзүмдү анан кое берем. Болбосо өзүмдү көп сен мындайсың кенже, эмнеге минткенсиң, убагында эмнеге тинткенсиң, эмне деп ушинте бересиң да. Көп ушинтпей билем, бирок кээ бирлер антпей дагы койгон айымдар болушу мүмкүн. Жок, меники ушундай болуш керек депчи. Менде ушул жок экен да. Меники мен ойлогондой болуш керек дейилбейт экенмин мен. Мен ушинте албайт экенмин, кичине ушул жерден аксап коет экенмин да. Жашоодо эң жакын сырдашкан курбуңуз барбы? Акыреттик дос деп коет го. Бар. Барбы? Бар. Акыреттик дос. Канча жылдан бери? 20 жыл болуп 20 калды. 20 жылдан бала кезибизден доспуз. 20 жылдан бери бул дос деген жакшы достун жакшысы бир тууганга айланып кеткен. Анан ошого сырдашып, бир туугандай болуп, ошол досуң дагы жакшы болсо, сага бир тууган болуп калат экен. Ошондой досторум бар. Достукту кантип баалайсыз? Эми азыр калп достор бар, көбү дос боло беришет. Ушул достун да баркын кетиришет да. Досум, мага ушул сөз аябай жакпайт. Досум эле дей беришет да. Досум көрүнбөй кайда жүрөсүң дегендерчи. Ушундай ичимен эме болом да, ошо кантип ушуну айтышат депчи. Мен досум деген эметип анан досум десе, сен да досум деп калат экенсиң, анан оо досум депчи. Анан бирөө негизи азыр эмне деп айттыңыз? Достукта эмнени баалайсыз? Достукта, ошол достукта ошол чыныгы дос могу жаманчылыкта туруп берет да. Анан чыныгы дос сенин колуңда жок кезде, сенин башыңда мүшкүл түшкөндө, сен баягы эч нерсеге эметип ордуңду таба албай турган кезде жаныңда болсо, ошо сенин чыныгы дос болот да. Анан сенин ийгилигиң, анан сенин байлыгың, анан сенин немеңе карап дос болгондорду деле көрдүк. Мындай ар бирөөнүн байлыгына карап, ар бирөөнүн тиги эмесине, атак даңкына карап, андайларды дагы көрдүк. Бирок мындай достун баалаганым мен ошол. Сен ошондой эч нерседе мындай эки жакты сүзүп турганда жаныңда сага багыт көргөзгөн, сага жол көргөзгөн, ошол сенин досуң деп билем да. Сатып кеткен учурлар болгонбу? Аябай көп болгон. Сатып кеткен учурлар көп болду, аябай көп болду. Алданып калган учурлар. Аябай көп алданып калдым. Мен өзүм аябай эмемин, мойнума алам, ак көңүлмүн чын элечи. Ишенчексиз. Ишенчекмин, аябай ишенчекмин, бала кыялмын. Эмнеге мынтем, мындай болбой эле коеюнчу, карап туруп мындай болоюнчу дейм да, болбой эле ба. Азыр деле ишенип кетем. Азыр деле ишенип мындай эме болуп кетем, анан эле чокуга же отуруп калам, кап мындай турбайбы депчи. Аябай ичи койнуңа кирип дос болушат го. Ошондойлордо көп жолуктурдум. Ичи койнуңа кирип дос болуп, тузак салып, биринчи өзүнүн дорожкасын жайып, сен ошол дорожкасынан бастырып, анан ойлойсуң да, эбай, карачы, ушуну ак дорожкасын жайып мени бастырып атат депчи. Ошентет дагы анан ошо дорожкасы менен сени ороп туруп, анан бирөөтө алып кеткенин өзүң билбей каласың да. Сатып кеткен учурлар көп. Сатып кеткендер көп, аябай көп кездештирдим анан. Жаман да айткан жокмун аларга. Жакшы да айбей кылган жок. Бир Кудайга коюп койдум да, анан алыстап кеттим. Ушу жакшы сапатым бар, алыстап кетем мен. Жашоодо душмандарыңыз барбы? Душманым деле жок. Жок. Душманым деп билбейм, ошентип ойлойм да, бирок өтө деле мындай эме кылган жок болушум керек. Душманым жок эле деп ойлойм, өтө деле мындай салгылашкан душмандарым жок. Мүмкүн баягы чыгармачыл адамда атаандаштык болушу мүмкүн да, мага атаандашып эметишет, мен байкайм, аны көп эле билем. Көп жерден аябай мен ошондой мындай кылган эмесмин. Кой анткени барып бизге жарашпайт, биздин өзүм атам апам касиеттүү кишилер менинчи, өкөтен касиеттүү киши. Биз бирөөгө бир нерсе туура эмес ойлоп койсок дагы ошол башка жер өзүбүзгө келет да, айланып келет да. Биз өзү атам апам ушинтип тарбиялаган. Бирөөгө жамандык кыла көрбөгүлө, бирөөгө көргөзбөгүлө. Өзүң эчтекеге жетпей жатсаң да бирөөнүн нанын тартып жей көрбө депчи. Кайра ошонун акыретинде жолу болот депчи. Ошон үчүн эч кимге эме кылган жокмун, мага кандай кылып атса дагы мен кайра жакшылык кылам да. Душман деп билген адамыма да, мени душман деп билген адамыма да жакшылык кылам, мен ошону сезем 100%. Жакшылык кылсам биягынан жакшылык келет да. Ошону өзүм байкап калгам да бир жолучу. Мени көрөйүн деген көзү жок адамдар болгондо
келиңиз деп мен кайра мынтип койчу, бул деле адам да мүмкүн түшүнбөй калып атат деп өзүм мындай эме кылып койгондо башка жактан мага ийгилик келген да. Баягы күнү монун ырас кылган турбаймынбы, ошон үчүн бияктан мондай болду деп ошону төлгөй кылып алганмын. Төлгөй деп коебу, төлгөй кылып алган. Таш менен урганда аш менен ур дейт го. Чын бекер кыргыздар айтпайт да, таш менен урганда аш менен ур депчи. Ошентип эрегишип эле душман күтө берсең душманың көбөйө берет. Кайра канча ошо адамга жакшы мамиле кылып эметсең өзүң жүрөгүң да тынч болот. Жакшы да жашайсың, душманың да жок жашайсың. Мен душмандарым мен билбеген душмандарым болушу мүмкүн, бирок мен билип мындай ачыкка чыккан душманым жок. Жок, Деги эле жашоодо өтө назик, жөнөкөй, сулуу. Сулууңуздун сыры эмнеде? Ошончо жыл. Сулуу деле эмесмин. Неме, белин ала турган жашка келип калыпсыз буйруса. Сулуулугумдун сырын айтайынбы дейинби? Назиктигиңизди. Жана бирөө айткандай болот, мен сулуу болбосом да эмне деп коет, мен өзүм сулуумун деп. Эми мен ашынып кеткен сулуумун деп эсептебейм. Кудайым мага берген белектери менен гана жакшы болушум керек, жакшынакай болушум керек. Кудайым сулуу кылып жараткан десем болот. Эмне дегенде эки көзүм көрүп, кулагым угуп, 6 саным аман болгону бул сулуулук берген да, Аллах Таалам берген экен мага сулуулукту деп билиш керек да. Анан кийин өтө аябай каранбайм, чын ачык айтыш керек. Жана сиз өткөндө жогоруда суроо бербедиңизби, ошол ой пикирлериңиз кандай, жанагы сындарга депчи. Эфирден катуу айткан бир кезде мага кичине чыгармачылык, анда кичине жаңы чыгармачылыкка аралашып жаткан кезим болчу. Чыгармачыл адам болгондон кийин минтиш керек, тинчиш керек депчи. Анан ошондо аябай капа болуп, бирок туура айткан экен дедим да. Анан өтө чаптап, жазатып ийип, көз башымды, бет башымды жасатып ийген андай жок. Эчтеке деле колдонуп, косметиканын артына деле колдонуп чуркабайм. Кандай мындай аял затына тийиштүү эл адам болгондон кийин кой каранышым керек экен деп кичине мындай уход кылып коебуз бир-аз, бирок түбүнө түшүп операция кылып ийип анан эмне андай жок. Кудай сактасын, корком андайдан. Сон. Балаңыз жөнүндө сөз козгогум келип отурат. Балаңыз жаңылышпасам студент азыркы учурда. Ооба. Анан кийин деги чыгармачылыкка жок окшойт. Чыгармачылыктан алыс окшойт. Комуз черти ырдайт. Ырдайт. Комуз черти ырдайт. Мындай эме деп коет. коет. Эл алдына чыккысы келбейт. Эл алдына чыккысы келбейт. Комуз чертет. Экинчи балама да комуз чертип берет. Ырдап ал көбү эме кылат, анан бирок бизде байзак бар да, байзакка экөөбүз да айтат, силер экөөңөр эле ырдаганыңар жетишет бир үйдөн деп тамашалайт. Өзү болсо менин уулум башка кесипти тандап кеткен, ошо прокурорлук жакты окуп, ошол жакка кетем, мен ушундай болом. Мен прокурор болом мама деп военный жакка кетип калды да. Байзактан кызганып калган учур болбойбу? Жок. Болбойбу андай. Кызганбайт. Наоборот, мен уулумду баалаган сапаты, мен уулумду өтө баалайм, ушу аманчылыгын тилейм. Эң жакын досум уулум. Аябай дос мага. Эки уулум тең, берки байзагым дагы мен өзүм уулум болуп калды, ал дагы мага дос. Ушул экөө менен сырдашам, экөө менен кеңешем. Экөөнүн ой пикирин угам. Мага аябай жакшы канат да ушундай эки балам тең. Ошон үчүн аман болсун деп аманчылыгын тилейм. Экөө тең жакшы. Уулум да аябай жакшы. Мен ар бир тараптан колдоп турат мени. Мен эмемди, кеп кеңешимди четке бир жолу какпайт. Антпеңиз мама, минтпеңиз дебейт. Мама өзүңүз билесиз деп турат, колдоп турат. Сиз өзүңүз кандай болсо ошондой чечилсин деп турат да. Эне үчүн баласынын ою аябай маанилүү да. Ооба. Деги эле сиз кийинки учурда турмуш куруу ою болуп калса, деги эле балаңыз айтабы, апа сиз өзүңүздүн бактыңызды табышыңыз керек деген ойлорун айтабы? Менин балам шаарда чоңойду да. Анан кийин аябай түшүнүктүү, чоң иштей түшүнүктүү да. Сиз кандай болсоңуз, ошо жана айттым го, сиз бактылуу болсоңуз болду апа дейт да. Сиз чечимиңиз бир эле жолу жараласыз, бир эле жолу жашайсыз деп айтып калат. Уулум болсо аябай мен тамашалап, сен мени күйөөгө бере албай атасың дейм да, жок эми деп тамашалашып ушинтип калат. Анан аябай колдоп турат да, кыскасы. Бирок айтат, ушундай. Айтат, жок, кээ бир айтат го, менин апам күйөөгө тийбеш керек, менин апам минтпеш керек, андай кылбайт. Андай ой жок. Сиз эми сиздин жашооңуз да апа деп ушинтет. Сиз кандай чечсеңиз, мен ошону колдойм мен депчи. Жок дебейм.
бирок туура өзүңүз туура чечишиңиз керек, адашпашыңыз керек дейт. Ошол сөз эле мага жетиштүү да. Мен ошондон жоопкерчиликтен корком, анткени уулума мен дагы уят болгум келбейт, адашкым келбейт. Адашпашыңыз керек, иши кылып туура ойлонуп чечишиңиз керек экен, биз жаш кыз эмеспиз да дегенди эле айтып коет да. Ошол мага жетиштүү болгон да, депчи, туура айтып атат депчи. Келиңиз учурдан пайдаланып балаңызга чалып, жакшы көргөнүңүздү билдирип, сиз каршылуу болсоңуз. Уулума чалып Ооба. Өзүңүздүн колдооңузду айтып эфирде. Мындайды билсем айтып коймок экенмин да, муну карды билсем барганда чалам деп. Хорошо. Громкоська коеюнбу, Ооба, коюп коюңуз. Кандай деп айтышым керек? Жакшы көрөрүңүздү, өзүңүздүн оюңузду, колдооңузду. Балам? Ау. Мен сени жакшы көрөм, уулум. Сенин чечимиңди колдойм ар дайым, балам. Мен нағыз? Мени жакшы көрөсүңбү? Аябайда. Жаным десе. Ошо акыл эстүү болуп чоңой, балам. Ишенем сага. Сенин чечимиңди колдойм ар дайым. Рахмат. Сунушуңду колдойм, балам. Рахмат. Макул, Жаным десе. Түшүнүксүз болуп. Мен дагы деп коет. Балаңыздын мүнөзү мындай оор басырыктуу окшойт, Оор басырыктуу. Балам, оор басырыктуу, анан мындай кудуң-шудуңу жок. Анан ой жүгүртүүсү чоң кишидей да. Жаш балдардай эмес. Мен өзүм таң калып, уулум мага, мен наоборот, мен өзүм кайра түртөй салам да, айтып берчи, могу кандай болот я балам депчи. Анан булар да укукту окушат да. Биз чыгармачыл адамдар башкачараак болобуз го, булар укукту окуп, булар адамдар менен иштешип, практикага чыкканда ар кыл адамдарды көрөт экен да, жакшысын көрөт экен, жаманын көрөт экен. Анан ошентип анан ошол жакта эмелерди көрүп, анан психологиясы өсүп башкача болуп калат окшойт да. Ошол себептен мага ар дайым мындай чоң кишидей сүйлөшөт. Экөөбүз чоң кишидей сүйлөшөбүз. Мен жанымда чоң киши тургандай, мен аны менен сүйлөшүп, мындай кылсам эмне болот, аман деп эметсем, билбейм, ама бирок мүмкүнүңүз болбой калат го, бирок ойлонуп көрүңүзчү. Антсеңиз деле болот, бирок деп ушинтип турат да. Ушундай айтып турат. Анан сен эмне десең ошону кылайын мен дейм да. Ой, антпели, анда мындай кылбайсызбы? Мисалы, менин оюм ушундай эле деп мындай кесе сүйлөйт. Менин оюм боюнча мондай. Эгер туура көрсөңүз, жок десеңиз, эми, конечно, өзүңүз чечесиз деп Ар коет дайым да. акылдашасыз. Акылдашып турам. Биз негизи чай ичип атканда эле сүйлөшүп турабыз. Балдар менен сүйлөшүш керек да. Балдар менен отуруп сүйлөшүш керек, анын оюн угуш керек, балдар менен дос болуш керек. Ошондо бала дагы өзүнүн ой пикирин айтып, мындай сен менен мамасы менен сүйлөшүп аткандай мындай эме болбош керек да. Наоборот, досу менен сүйлөшүп аткандай. Ошондо бир чечимге келип, баардыгы сонун болуп турат, ачык айкын болуп турат да. Жашырганда да туура эмес. Мен балама ар дайым айтчумун, кичинекейинен айтчумун, эчтеке жашырба балам депчи. Коркпо эчтеке. Өзүм ошо жана спортко алып барганда чуркап барып, киргизип ийгенде карап турчумун ооздончу. Чапса чап, урса ур деп анда жашмын да. Ыйлап калба депчи. Бекем бол деп мындай. Эркектер ушинтип үйрөтөт го, мен эмне дерим билбейм. Бирок бир жерин оорутуп алба балам деп ушинтчи. Оорутпа мындай. Өзүм приемдор менен чап. Ал прием менен сен приемго салып атабы, сен да ушундай кылып чап деп ушинтипмин да. Бирок бир жерин оорутуп албай, мындай жамандык кылба балам, эч качан жамандык кылба. Өмүр бою аны сен жүрөгүңө так болуп калат деп ушинтсем. Ода карап отуруп, спорттун алып кетчүмүн да, күтүп отурупчу. Анан эчтеке оюңду менде бирдеме кылып алса, бир жолу комуз жоготуп алды уулум. Комуз чертип, бир комузга белек кылып алып бергем. Комузга да бердим да, анан маршруткадан жоготуп алыптыр. Бир жума айтпаптыр. Жапжаң комуз. Алып келген күнүн эртеси чехол менен жоготуп алды. 15 000 сомдук комузду. Анан кийин эмне кылып айтам, эмне урушат деп айтпай жүрө берген экен да. Анан ошондо отуруп аябай сүйлөшкөм, көрдүңбү балам, эми жоолгон комуз жоголду. Ошондо мага айтып койсоң го, ошол күнү барып таба алмакпыз. Азыр мен сени чаап уруп же урушканым менен кайра ал комуз келбейт да. Мындайын ошо эчтеке көрдүм, мен сени чапкан жокмун, урган жокмун мен сени. Ошон үчүн мага ачык айтсаң, экөөбүз барып таба алмакпыз деп.
Ушуну менде мага да жашырбайт балам. Ар бир нерсесин айтып турат. Эми баягы айтпаган нерселери бар, эми ал өзүнүн бул эркек бала да. Мындай мага тийиштүү, мага байланыштуу нерселер болсо, өзүнүн да турмушу жөнүндө, өзүнүн жеке жашоосунда деле бөлүшүп турат мага. Бул жерде мындай, мама, бул жерде мындай. Анда мындай кылбайсың, анда мындай кылбайсың деп. Кыздар менен сүйлөшсө деле сүйлөшпө деп айтпайм. Акыл эсиң менен сүйлөш. Кыз кишини сыйда, катуу айтпа. Кеңеш сурайт сизден келип. Кеңеш сурайт, мен аялмын, апаңмын, ал дагы апа болуп айтам ошентип. Ошон үчүн кыз кишинин жүрөгүн оорутсаң, менин да жүрөгүм ооруп калат, эне катары. Мен да аял затымын деп ошентем. Ошон үчүн жок, мама мындай. Эч качан ала качып алба деп үмүтем. Кыздын көңүлү болбосо кыйнаба деп айтам. Анан бир кыздар сени жакшы көрүп калса, анын жүрөгүн оорутуп таштаба деп айтам. Повод бербе дейм, андай болсо, сый акырын кеткиң анда деп айтам. Анан сен өмүр бою анан сени жакшы көрүп, анан сен кичине аны ары бери эме кылып койсоң, анан сени ойлоп жүрүп, анан ичинде өмүр бою сен жүрөгүңдө калып каласың деп ушинтип. Баары бир кайтып келет. Кандайды кылсаң, ошол эле кайра жашоо бумеранг деп эскертип турам да. Жок деп анан бөлүшүп, бул мындай деп айтып берип сүйлөшүп турабыз. Сонун. Кенжеже жана айтып калбайсызбы, ырлар дагы, оондор дагы өзүңүз жаратып каласыз. Кээ кезде. Ооба, ошондой учурлар болот. Ошол учур биринчи оон жаралабы же сөз жаралабы? И кандай учурда жаралат ошол? Кандай учурда? Жалгыз болгондобу же сөз келеби же оон келеби биринчи? Негизи мен мурун аябай акындык жагым бар болчу да. Көп ырларды чыгарчу. Жашсың да сүйүүгө жаш кыз болгондо мындай эмне болосуң да, сүйүү жөнүндө ырларды, жер жөнүндө ырларды, ата эне жөнүндө ырларды чыгарчумун, кара сөз кылыпчы. Анан кийин эле оончу болуп калдым да. Анан эми мен оончу эмесмин, аткарчумун. Эми ар бир адамда, чыгармачыл адамдар оонду чыгарат болуш керек. Мен ашып кеткенде эле көп оон жок, 1-2-3 эле мындай ашып кетсе бир 10 чакты эле болуш керек, 10 чакты. Оон биринчи ошо текстке анан оон жараткам да, текст жаралган да. Текстти окуп таасирленип калган, кыңылдап эле комуздалып отурган деп жаратып калгам. Ыр жазып калганда кантип жаралып калат ырлар? Кандай учурда? Ырларда мындай да, чындап жүрөгүңнөн, көкүрөгүңөн чыккан ырлар болот. Анан могу ырды жазыш керек тематикалуу деген ырлар болот. Мисалы классташтар деген ырым бар эле. Аны ошол мен 10 жылдыкка барарда жазгам да. Мугалимдерди камтып, классташтарды камтып, үй бүлөсүн камтып, отуруп, кыйнап туруп жазгам да. Жана кечиккен сүйүү деген чыгарган ырым, ал болсо өзүмдүн эле чын жүрөгүмдөн жашоого болгон эмем, өзүмдүн ниетимен өзү эле чыгып калган да. Кечиккен сүйүү ырыңыз сөзү да оону да өзүңүздүкү? Сөзү оону да өзүмдүкү. Бир башкача бир учурда жаралган ырдай да? Башкача сүйүүгө кабылып. Ошол кезде чындыгында жан дүйнөм ооруп турган, көңүлүм чөгүп турган. Ошон үчүн жана буйруксуз бактым экенин мен билбепмин деп ошол жерден аябай. Анткени себеби мен турмуш жолумда мен турмушка чыксам, такыр ажырашпай жашайм дечүмүн да. Биз айтып атпайбы, биз ойлогондой болбойт экен депчи. Анан бирөөнө кээ бирлер айта беришет го, ай бул эмнеге минтип кетти, эмнеге тигинтип жашоосуна кийлигишкендерди да жаман көрөм да, эмнеге ажырашып кетти, эмнеге тигинтип кетти депчи. Ал ички эмесин билбей туруп эле айта беришет да. Мен ошон үчүн жаштары болобу, чоңдору ким ажырашып кетсе мен деп эле коем да, мындай кап деп коем, а так эмнеге ажырашып кетти, эмне мындай деп кийлигишпейм да. Анткени Кудай таала жазат маңдайгачы. Ошол болбой калды, значит, болбой калган үчүн ажырашып кетти да. Ким эле ажырашсам деп ойлойт. Ким эле турмуш жолун бузгусу келет. Анан мен ошол кезде ушундай эмеде болуп жүргөм да, аябайчы ошо турмуш жолуман адашып, ошо биринчиде ошо ажырашып кеткенде катуу даралгам. Катуу. Ушундай болуп калабы депчи. Жашоом түгөнүп калгандай болгон. Ушундай да болобу, эмне күйөөгө тийип чыкты, ким болду да депчи кайгыргам да. Мен трагедия кылгам да. Азыр өлө эме экен го, азыр мындай эле сумкасын алды, пока мейли деп элечи. Сүйлөшүп эле, мындай сүйлөшүп алып эле кетип калышат экен, жакшы экен, меники менен жер астын үстүн болуп эле укмуш кылгам да. Ушундай болуп калабы, эми элдин баары айтат турбайбы, күйөөдөн чыккан кыз деп айтат турбайбы деп эле. Мен апам да мурунку кишилерден да, ал кишилер бизди башкача тарбиялаптыр да баары бирчи.
мындай бол кызым, эми сен бир турмуш башыңан өткөздүң деп айтса элечи деп эле. Анан ошол кезде мен ошолорду жазгамда ошо буйруксуз бактым экенин мен билбепмин депчи, өзүм билбепмин мындай болорун дегендей мындай саптары бар да. Ушундай жүрөктөн чыккан ошондо жүрөгүмдөн жүрөккө жетет чыккан. го. Жүрөгүмдөн чыккан чындап. Көп өзүнүн угармандарын тапкан ушулар. Ушуну чертип алып анан эл ачуумун ырдап 10 жыл мурун жаралган экен. 20 жыл мурун. 20 жыл, 20 жыл. 20 жыл болуп калды, 20 жыл мурун жаралган. 18-19 жыл болуп калды го. 2018-19 жыл болуп калды. Ошондо ошо чертип алып анан ыйлап, анда мен өзүм менен эмоционалдуу кызмын да. Чертип алып ырдап, ыйлап, ушундай. Азыр мындай токтоо болуп калдым мындай. Эми аябай ошо аябай сезимталмын чын. Кино көрүп атсам деле ыйлай берем, же бирөөнүн окуясын эметсем ыйлакмын да, көзүмөн жаш токтобойт. Аябай мен өзүмдү араң кармап калам анан. Кичине быйыл эметип атат окшойм, кайрат турак болот. Кайрат турак болот, бат эле ыйлай эм болбосо. Корком ошондончу. Кой көп эметпеш керек, өзүңдү сакта деген. Сактаганды 40тан кийин сактаган жүрүнө баштайт экенсиң. Жашыраак кезде кумурска өлүп калса да ыйлай берчүмүн эле. Кумурска эмне өлүп калды депчи. Ушундай болчумун да. Анча-мынчаны өткө сүйүшөт го, мен өзүм бир туугандарым айтышат. Ой, жүрөккө эле жакын урушат, ушинтип жүрөккө эле жакын кабыл ала бересиң, жүрөккө кабыл албачы. Сен минтип отурсаң эмне болот, эчтекен калбай калат депчи. Анан ошолор бышырышты мени. Азыр болсо чын эле. Ойго салып, сезимиңден уже акыл эске сала баштайсың. Сезим талдарыңды кичине басып, мындай кой. Унутпешим керек экен, ден соолукка зыян экен, кой мындай. Боло турган иш болот экен деп кичине өзүм үйрөнүп калдым азыр. Бактылуулук бул сиз үчүн? Бактылуулук бул тирүү жашап атканыбыз, ден соолукта болгонубуз да. Бөдө кырсыктан алыс жүргөнүбүз. Мага ушул. Анан ийгиликтерге жетишип, эми ийгилик өзүнүн эмеси менен негизги элечи мен ушул бакытты эмне деп балап калдым, бул тирүү жашап атканыбыздын өзү бакыт экен да. Биз өзүбүз бактылуубуз. Суу ичип атабыз, дем алып атабыз. Анан кээ бирөө мен бактысыз болуп калдым, анан мен минтип калдым, менин жашоом минтип калды деп көп жаштар жанагы деп баргандайга барып жатышпайбы? Ошолорго ошо бизде психологдор көп иштеш керек да. Көп керек бизгечи, өспүрүмдөргө болобу, кандай жок болуп кетсе эле, бирдеме бир аз кем карчы жок болсо эле көп ошондон ажырашып кетишет, ушундай. А биз илгери ата энелерибиз мындай жок барда эле чоңойткон да. Азыр көп стресс болуп кетишет. Болбосо бүт бар эле, баарыбыз да бар го, баарында машина бар, үй бар дегендей. Анан бир жумуш болбой калса эле стресс болуп бүтүк болуп кетишет го. Стресске кабылбаш керек экен да, ошо стресстен абайлаш керек. Ошондой эле азыркы учурда майда чүйдө нерселерге ошого эле стресс болуп калабыз баарыбыз элечи. Кичине ошону мен дагы быйыл ойдо жатып, жайлоодо бозиде жаттым да, сүт ичип, жана аябай ойлондум, ой жүгүрттүм. Эмне өлүп калсаң каласың да депчи, чын эле өлүп калсаң ал стресс эмес, ал эчтеке жок да депчи. Койчу депчи азыр. Болгонуна шүгүр кылып эле ошо стресс болбой эле жашай бериш керек деп ошо өзүң эметип каласың да. Тигини кыла албай калдым, муну аткара албай калдым, кап минт дегени менен деле толук жок депчи. Эми ар бир адамда болот, бул ишти кылсам болмок, мен минтсем болмок, бул иштери орундабай калды, минткенде минтпек белек депчи. Анын баары бир Кудайдын колунда. Бүт Кудай таалам кандай буйрса, ошонун ырыскысы менен жашайт экенсиң. Мүмкүн мен ошо маңдайыма ошо ырчылыкты жазды. Бир кезде врач болом деп да калчумун. Анан ошо ырчылыкты жазып койду. Ошон үчүн ушуну менен нан таап же деген экен деп. Ошон үчүн бардык нерсе бүт Кудайдын колунда. Демек, кенже көбөк ырчы болбогондо врач болмок. Эң сонун. Жашооңузда эң бактылуу бир учур? Жашоомдо эң бактылуу учур эненин статусуна ээ болгондо бактылуу болосуң негизичи. Аябай көрүп алып сүйүнүп, менин балам болобу деп ошондой эме болгон. Анан бактылуу учурларым көп эле, бул эле учур бактылуу деп айта албайм чындыгында. Сахнага алгачкы чыккандарың, элдин кол чабуусу, ошо
бир ийгиликке жетишке биринчи ийгиликтериң ошо бакыт болуп эсептелип калат да. Ушундай толкунданасың да, жерге суу катпай чуркап кетейин дейсиң да. Ушундай болду деп аябай ошолор бакыт. Бактылуумун деп ойлойм. Жок, ойлойм эмес, бактылуумун да, бактылуумун десем болот. Ар бир учурумда бакыт, ата энем бар, бир туугандарым, колумда комузум, менин колдоп турган эл журтум, айланайын ырыңды жакшы көрөм деп үйүмө чейин гүл көтөрүп апалар келет. Апаларыбыз келет батасын берип, артыман ичип. Анан мен бактылуу болгондо ким бактылуу болот? Ошолорду ойлоп бир аз болом. Мен эчтеке бул жашоодо нааразы эмесмин депчи. Ушундай эл журт, мен деген эл журт бар, сыйлап алган ошо. Кызым, жаныңан эле бир бетиңен өп алайынчы деген бул чоң бакыт да. Азыр бирөөнү бирөө бетинен өпмөк турсун, бир сөз, жылуу сөз айткысы келбей калган заман болуп калды го. Мен ошон үчүн ойлоном, мен ошо Кудай таалама ыраазымын, ушундай элдин кызы кылып жаратып койгонго депчи. Мен бүтүндөй кыргыз элинин кызы турбаймынбы деп. Аябай ошого өзүмдү бактылуу кылып метип жүрөм да. Жок, айтып каласызбы? Сахнага эң алгачкы чыккан кезим, ошол да бактылуу. Эң алгач чыккан кезиңиз эсиңиздеби? Мен эң алгачкы чыкканда ошо мындай болгондо, Нарын театрына 19 жашымда барып калып, анан чоң ырчылар менен сахнага чыккам. Сиз Нарында эле чоңойгонсуз? Нарында чоңойгом. Мен 11 класс бүткөндө эле Нарын театрына алып кетишкен ырчы кылып. Анан эле эртеси эле гастролго жиберип жатышпайбы экөөнөйүнчү. Барсаң эле өзүң мындай баягы ойлойсуң да, аралашып, антип окуган сыяктуу кылып элестетип баргам да. Барсаң эле сахнада да Кенже Көбөкова деп чыгарып салса, мектептен келген кыз болсоң, театрдын ырчысы деп салса, элдер кол чаап өткөндө ай деп аябай өзүмдү жоготуп, аябай сүрдөп, калчылдап, анан өлө бир жумадай уктай албай жүргөм ошондо. Мен ырчы болгон турбаймынбы депчи. Ырчы болгон турбаймынбы, сахнага чыкпадымбы мен деп. Элдин баары концерттен кийин тим эле сүрөткө түшөбүз деп деген артисттерден, анда сүрөт жок болчу. Автограф алабыз деп бүт барып кагаз ручка алып келсе, эми тиги эжелер коюп атат да, менди эле эч ким тааныбайт. Минтип мага сунуп койсо, мен деле минтип коюп, ушундай ырчы болгон турбаймынбы деп ошондо аябай сүйүнгөм да. Эң алгачкы толкундоо. Аябай толкундангам. Анан мен тез чыктым да сахнагачы. Бир эле чыгып кеттим да ошондо. Деп ушундай болуп турбайбы деп анан ошондо толкундангам аябай. Бирок азыркы учурда ар бир минутам, ар бир эмеде концертте мен чыгып кол чаап элдер сурашса, кайра ырдасам ошол бакыт болуп турат да магачы. Ошондо мен аябай сүйүнүп, бул аябай тим эле акча албасам дагы ошол тим эле бир дүнүйө топтогондой болом да. Элдин кол чабысына жакында эле ушундай болду. Эл кетирбей кол чапса, ушундай толкунданасың да. Жанагы бир алтын таап аласың го, ошондой эле болосуң да. Акча таап алгандай эле болосуң да. Акчадан да ашып кетет ал. Сон жылдыз оору менен ооругансызбы? Жок. Мен такыр жылдыз оору менен ооруган жокмун. Мен көп көрдүм андайчы. Мен ушинте албай койдум, такыр. Мени көп айтышат, өзү бар билишет болчу, жөнөкөймүн. Мен өзүм да билем аны. Мен өзүм айылда чоңойгондуктан, жакшынакай эле айылдын кызы болуп чоңойгондуктан, көп үй бүлөдө чоңойгондуктан, кандай болсо ошондой эле кабыл алам. Көбү мени укмуш ойлошот, мен аябай ойлошот да, бул Кенже Көбөкова ушундай болуш керек. Анча мынчасы жаман көрөт меничи, мындай кээ бирөөсү. Мен билем анычы. Бул керсеген эме болушот керек деп ойлойт экен. Ушу угуп калам да. Жаныма келип сүйлөшкөндөн кийин деп кучактап эжеси вообще башкача турбайсызбы дешет да. Мүмкүн баягы адам ой менен жүрөт да. Анан бир жолу бир эжебиз катуу таарынткан, мен сиз менен сүрөткө түшөйүн десем, түшпөй кетип калдыңыз, сыйлабай калдым депчи. Мен кечирим сурап жазгам, мен атайын түшпөй койбой жокмун. Эгер сиз мен менен сүрөткө түшөм десеңиз, бул мен эң бактылуу күнүмдөн бири депчи. Болгону мен шашып калсам керек депчи. Ошо биз анан жана кызмат концерттен чыгып тойлорго да кызмат кылабыз да, ошону шашканда бир байкабай калсам керек да. Эл көп сен жалгызсың. Баарына бирдей боло албайт экенсиң да. Баарына бирдей түтө албайт экенсиң. Анан кийин жөнөкөй жагынан мендей жөнөкөй эч ким жок болуш керек. Кофе ичем, анан минчем дебейм. Жөн эле нерсе айтайынчы, мен кофе менен турам, анан муну менен жатам, анан деген жок да биздечи. Кандай болсо ошондой жүрөм мен. Көчөдө дагы
бардык базарда деле жүрө берем, каякта деле ошондой эле жүрө берем. Таанып коюп сүрөткө түшүп койгондо мен түшүп коюп жүрө берем, эч жеме албайм. Андай ооруга кабылган Жок, кабылбаптырмын такыр. Анткени мен ар бир эме менен чыктым. Эмгек менен, катуу эмгек, кыйналыш менен чыктым да. Чыгарган эмгегимди ошол ар бир чоңурчулардын жанына барганда мен ушундай бактылуу болор элем да, ушулардын жанында отурам мен депчи. Менде такыр мындай эме болгон жок. Мен деген эме болгон жок. Азыр деле ошондойм. Мен жасай элек дагы көп нерсе бар. Мен көп нерсеге жете элекмин. Көп нерселерди кыла элекмин. Анан мындай атайын минтип кетишет го, түм эле качып беттерин жаап анан минтип эле ошолорду көрүп, кээ бир жаштарды көрүп өзүм уялып кетем чындандычы. Бир-эки болушуп анан кач деп чыгарып кеткен эмелерди көргөндө өзүм чындыгында уялып кетем да, эмнеге ушундай кылышат депчи. Балким көрүүчүлөргө сырттан сиз ошондой көрүнөттүрсүз. Балким айтып калып атпайсызбы, аябай бой көтөргөн көрүнөт депчи. Ошондой пикирлер дагы болуп калышы мүмкүн мындай. Жашоодо келгенде аябай башкача экенсиз деп айткан ойлор дагычы. Бирок эми жаныңыздагы адамдар мен деле азыр сизди көрүп отуруп жөнөкөйлүгүңүзгө, назиктигиңизге, сулгуңузга аябай баа берип отурам. Эң негизгиси адамгерчилик, жөнөкөйлүк адамдын жылдызы деп айтылат го. Бирок ошол өзүңүздүн жаныңызда жүргөн адамдар байкайт да ал нерсеничи. Сиздин жөнөкөйлүгүңүздү, сиздин башкаларга балким ошондой болушу мүмкүн. Адам деги эле адам менен сүйлөшүп келип отуруп, жан дүйнөсүн угуп, анан түшүнөсүң го адам кандай экенин. Биз элге жакын болушубуз керек да. Эл бизди колдоп атат. Эл журттан айланыш керек. Эл биздин жашообузга кызыктар. Эл бизди албетте туура түшүнүш керек. Элди ырдаган адамдын жашоосуна кызыгат ар бир эле адам. Биз деле илгери кызыкчубуз да, ушу ырчынын кандай болду экен депчи. Ошондой эле сезем да. Анан көбү ошол башкача болуп келишет магачы. Анан коркуп келген учурлар болот. Андайлар көп кездештирем. Сиз өзүңүз телефон алганыңызга ыраазы, бизде албайт го дегенбиз телефон дешет. Эмнеге албайм? Мен өзүм телефон алам көп учурда. Башка бирөөгө алдырбайм. Анан жөнөкөй экенсиз, биз ойлогон эмеспиз ушундай деп. Сизге кайдагы сизге деп ушинтип ойлошот. Мен өзүмө таң калып, мен ушунчалык бийиктеминби деп калам кээде өзүмө таң калыпчы. Анан кийин кандай мен жаратылышым ушундай да. Мен миң эме кылса деле, мен продюсерлер менен да иштешип көргөм. Сен мынтишиң керек, сен мындай болушуң керек, сен чыгып кетишиң керек деп алып сүрөп кеткен күндөр болгон. Чындыгында ошону аябай жүрөгүм оорuganda, калып калгандачы, өйтө туура эмес кылдык депчи. Сүрөткө түшүп, кичине оюн менен угуп койсок болмок депчи. Ошондон кийин мен продюсерликке мен токтотком, болбойт экен депчи. Мен андай боло албайм деп айткам. Эчтеке андай кыла албайм. Сүйлөшпөй коюшат кээ бир өзүмдүн кесиптештерим арасында эле бар. Көчө эле жөнөкөй болуп жүрүп анан анча-мынча менен сүйлөшпөй коет, телефон албай коюшат. Мен антпейм. Мен баары менен бирге сүйлөшөм. Баарын колуман келсе, мүмкүн колуман келбей барса ачык айтам, колуман келбейт деп. Колуман келсе, наоборот, жардам берип койгон учурларым болот. Көп ырчыларга аттарын айтпай эле коеюн, эми өздөрү билип атса керек. Аябай багыт көргөздүм. Кылган нерсени айтпайт дейт го. Көп мемелерди айттым. Жолжоболорун көргөзүп, азыр эл астында ардап жүрүшөт. Ал адамдар. Аты чыгып, андай нерсе болгон жок. Мени же болсо көп жөнөкөй эмес кесиптештеримди жолуктурдум, ичим ооруган кездер болду. Шагым сынып калган кездер болгон. Мен ошол нерсени кайталагым келбейт. Кийинки муундарга шагым сынып, мен ырчымын, сен мындай элесиң деген учурларда өзүм туш болгон. Ошон үчүн сен менин уровениме жеткиче көп бар дегендей кабыл албай койдум. Мен ошол нерселерден мага кандай ырдайм деп кыздар балдар келсе, мендей болуп келатат да бул дагы деп аябай жакын сүйлөшөм. Мен өзүм студенттерим мактай кеткен, студенттериме ыраазымын. Студенттерим мени апасындай жакшы көрүшөт аябайчы. Эже деп, кетпеңиз сиз биз деп аябай рахмат эже деп ушундай баягы. Мен жөн эле сабак бербестен мындай адамгерчилик, энеси, эжеси катардагылар менен сырдашам. Ошон үчүн алар аябай
эже сиз жок биз билбейм, сизге аябай ыраазы болсун, Кудай ыраазы болсун сизге деп турушат. Анткени мен ошол нерселерден, алардын жетишкен ийгилигинен мен Кудай таала мени бир жактан колдойт да. Карачы, ушуну сүйүндүрүп койбоду кенже. Сен ушуну көрчү деп биягынан Кудайым берет да. Ошого мен 100% ишенем анан. Ошон үчүн жөнөкөй эле болуш керек. Анан асмандан түшкөн эмеспиз да баарыбыз эле. Көп кесиптештерим бар, асманда эле жолуктурдум. Өзү мындай болуп турат дагы. Бул жебейм мен муну кийбейм, муну колхоз деп айтат дегендерди көрдүм да. Таң калып каласың да, эмнеге депчи. Аны менен барбайм, аны менен бир маршруткага, мен маршруткага, автобуска да түшүп жүрө берем мен. Азыркы учурда. Ооба, түшүп жүрө берем. Мен кээде очки тагынмам да, менин элим бар эле бүт-бүтүндө тааныбайт болуш керек. Эми тааныганда мен ырларым жакшы көргөндөр тааныйт да, кээ бирөө тааныбай деле калат мени. Анан кандай болсо ошондой эле болуп жүрө берем. Сахнанын өзүнүн эмеси бар, только сахнага чыкканда эле башкамын. Көбү ошо сахнага чыкканымдан көрүп алышып, анан менин жаныма келе алышпайт экен да. Өзүң деле көрүп атсаң керек. Өзүм аябай байкап отурам. Эл билбеген чыгармачылыктан тышкары 3 талантыңыз. Өзгөчө таланттарыңыз барбы? Бул чыгармачылыктан тышкары. Мүнөз боюнчабы? Деги эле сизди эл ырчы деп билет да, бирок сахна аркасында кандай Кенже Көбөкова жашайт? Айтайынбы? Сахна аркасында мен айткандай мындай өнөрчүлүгүм бар деп эчет андайларым жок. Бирок кара жумушта жакшы жазайм мен. Уйсайм, бесайм. Ошондой өнөрлөрүм бар. Айылдын жумушун жакшы кылам. Нан жабам. Жанагы эме бүт жанагы келиндер кылган оокаттын баарын, кой сойгондо тим эле баарын жилиги, ичинде иче карындысы, бүт баарын ойдогудай жазайм. Анан биз жакында буну эс алып келгенде айтып атышпайбы? Ай, Кенже Көбөкова ушинтеби депчи, баары таң калып атышпайбы? Ичегилерди түйүп, жазап, мындай эмелерди жазасам, ой, силер ушул койдун ичегисин кармап ушундай эме кылып аткандан кийин силер кармабайт го, мындай го деп ойлогонбуз дейт. Ай, алып кел, бүт баарын жазайм азыр алып кел депчи. Ошондой өнөрлөрүм бар. Чөп чаап, картошка отоп, ошолорго аябай эме мындай жакшы. Мал салга аябай ошолорду жакшы билем. Эркек жумуштарды өтө жакшы аткарам. Аябай кылам эркек жумуштарды. Өзүм үйдөгүлөрдү эркек эле болуп калсам болмок дейт. Тарс аткарам да. Мындай созулуп отура бербейм. Кай, могу жерде монтеле, могу жерде монтеле, о жакта мындай кылам, мындай деп ушундай эме кылам. Анан өзүм бир маалда эстеп, ай, мен ырчы эмес белем кой, таза кирип кетпей арактан берек болоюн деп эми унутуп калам да өзүм ырчылыгымдычы. Унутуп калып очок жакка кирип кеттим мен. Айлык барганда, жеңелериме барганда да кирип кетем мындай. Аралашып жүрө берем. Анан мынтип бир жерде ырчы болуп, момпоюп отурбайм. Болгондо эле кирип кеттим. Кандай болсо ошондой да. Мына өтө жөнөкөй инсан өзүңүздөр угуп жаткандай. Жеке концерт берүү деген ой, пландар. Пландарым өтө көп, алтыным. Көйгөйлөрдү айтып, жүрөктөрдү тутасың, берсем жакшы болот эле дейм. 2022-жылы бергем концертимди. Анан 15-жылы бергем. 2022-жылы ошо Байзак баламдын тушоосун кесип коеюн деп, кичирээк кезинде деп ошого карап. Өзүм да чыгармачылыгым алыстап кетти деп бергем. Анан азыр эми ошол концерт бергенге өтө эмемин, бирок көп каражат керек болот экен. Чыныгы концерт берем десең, чыгармачылыкта аябай иштешим керек экен. Азыр мен баягы куржунум кичине аксап турат. Ыр куржундарым, чыгармачылык, ошолорду ырларымды жаңыртышым керек. Жаңы идеялар менен анан ошонун баарын топтоп, эме болгондон кийин берем, буюрса дейм. Ошо токтоп турасыз да, могу чыгармачылыктачы эмне тоскоол болуп атат? Жашоодо эмне менен алек болуп атасыз? Өзү эчтеке менен деле алек болгон жокмун, бирок убакыт эмнегедир бат өтүп кетип атат да. Көп деле бир иш кылган жокмун, башка мен иш айтышат го, мен ай колум бошобойт атат, мен могу менен чуркап жүрөм деген деле болгон жок. Бир аз ошо үй бүлөлүк бир эмелер болду. 3-4 жылдын ичинде ошол бир аз мени эме кылып койду. Аксатып койду бир аз. Бир тууганчылык, ата-энең, бала чакаң, ошолордун ар бир нерсеси мен айтып атпаймынбы. Мен ар бир нерсеси сезимталмын. Бир тууганым бирдеме болсо деле ага деле күйүп бышып кирип кетем депчи. Анан бир нерселер кармап турат мени, ушул
ушундай буйруп атат да окшойт, азыр убактылуу окшойт, бир эс алдым окшойт. Эми баштайм буюрса деп атам. Ана мугалимдикти аркалагандыктан дагы ошо эме болуп калдым окшойт. Ошол жака көбүрөөк басым жасап атасызбы азыр? Ошол жака көп басым жасап кеттим. Чармачылыгым калып калды чындыгынан. Мугалим болгондо калып калат экен. Анткени ошол кетишке ошолор менен алек болуп эме калат экен. Эми буюрса, Кудайым буйруп турса, баштайбыз буюрса. Бирок ушул суроо аябай көп болуш керек. Көбөйүп кетти. Бирок ушу көбөйгөн сайын кыжалат болуп атам. Күйөрмандарымдын баары сурап атышат. Эмне жоксуң, көрүнбөйсүз, каяктасыз, сизди таппай калдык, кырдабай калдыңызбы деген суроо менин жүрөгүмдү аябай эметип, өйүп кетти да. Эгер антип суроо таап болсо жүрө бермек окшойм, мындай эле отуруп бердим го, такыр эле отуруп берип койдум мен. Эми баштайын деп атам, эми буюрса ырларымды баштап, буюрса чыгармачылыгымды. Өмүр өтө берет экен. Өмүрдө деген эки полоса болот экен, карасы, агы дегендей, жакшысы, жаманы дегендей. Биз ар бирине жаманына деле маани берип отуруп, же жакшысы менен деле кетип кете албайт экенсиң, экөөнү бирдей ээрчип кетет экен. Эми ошонун баарын токтотпостон, ошо эми кайра чыгармачылыкка сүңгүп кирейин деп атам да. Биз чыгармачыл адамдардын өтө эмеси ушул экен да. Мисалы башка кесип болсок, жумушуңду аткара берет экенсиң. Чыгармачылыкта өзүңдө бир нерсе болуп калса, жаркырап ырдап чыга албай калат экенсиң. Кой эмне деп ойлойт, эл кокуй кандай дейт, биякта мындай болуп атса, мен кайсы эмеме ырдайм, кайсыныма күлөм деген нерселерди ташташ керек экен да. Азыр бизде деле көйгөй көп. Мисалы ойлойт да, биз күлүп жыргап ырдасак эле, бизде деле ошол ар бир адамдын ар бир үй бүлөдө болуп аткан көйгөйлөр бар да. Мен ушу бир аз ошо көйгөйлөрдөн кичине аксап калдым. Чыгармачылыктан алыстай түштүм. Ал дагы мага эме болуп калды бир аз. Эми бүт баары Аллах Тааланын жазмышы менен, бирок бул менин кесибим экен деп ошо кесип катары кабыл алып, чыгармачылыгымды кайра жандандырайын деп атам азыр. Алдыда жакшы ырлар жандандырып, ырларымды чыгарып дегендей айткан болду, эми иштейин. Сизден ыр сураныш керек эми ушул маектен кийин. Сонун Бул ырдын автору залкарыбыз Амир Гүсөнбаев агайыбыздыкы. Жубайына чыгарган, кечирип кой деп. Ушул агайыбыздын эмгегине таандык.
болсоң өзүмдү баягындай өлчү кайра бажырайып жүрчү кайра баягындай эч кайгырбай баягындай сүйчү кайра баягындай эч кайгырбай баягындай жүрчү кайра баягындай сүйчү кайра жүрчү кайра. Баракелде эже, үнүңүзгө береке. Рахмат. Ар дайым ушинтип жаркылдап, элге кызмат кылып, жаңы чыгармаларды арнап жүрө бериңиз. Чындап үнүңүз сонун, талантыңызга таазим. Бүгүн биз сиз менен аябай сонун маек куруп бердик деп ойлойм. Дагы да чыгармачылыгыңызга ийгиликтер. Көп чыгармаларды күтөбүз. Талыкпай иштей бериңиз, комузуңузду колго алып, элдин алдында жаркылдап ар дайым ушинтип жүрө бериңиз. Сиз менен маек курган бул мен үчүн да аябай сыймык, сонун эфир болду деп ойлойм. Анда эмесе Жылдыз Тайм YouTube каналынын сүйүктүү көрүүчүлөрү, бүгүн биз менен болгон кыргыз эл ырчысы, назик үндүү, назик айым, жөнөкөй Кенже Көбөкөй эжекебиз болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирге чейин жакшы калыңыздар.